Айжеке, сиз үчүн бакыт бул эмне? Дискотеканын дагы бакытын сезип көрдүм. Жигиттердин дагы сүйлөшүп бакытты сезип көргөм. Акча жашооңузду өзгөрттүбү? Акча эми ичиңде эмне болсо ошону чыгарат. Мен өзгөрдүм, анан акча келди. Кардыгыңыз үчүн көп ыйладыңызбы же кадырыңыз үчүнбү? Аябай капа болуп жүрдүм. Мени тандаган жок, үй-бүлөнү тандаган жок, баланы тандаган жок, акчаны тандап кетти депчи. Кадырыма аябай ыйладым. Самара айымдын жашоодо канча маскасы бар? Түрдүү маскалар деген. Аны мен жашырбайм, баары эле ошондой. Биз кафелерге түн жарымга чейин деле кыздар менен ойноп отура берет элек, алардын күйөөлөрү урушуп талашып алып кетет. Ушунчалык катуу бармайт, что жини келгенде уруп салат. Бир 70-60 квадрат квартирада 42 киши жашаганбыз. Элестете аласыңарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчү, баарыңыздарга кутман кеч каалап, кайрадан Ош ТВ подкаст берүүсү өз чыгарылышын баштап жаткан учур. Бүгүнкү чыгарылышыбыздагы жалпы айымдарга өзгөчө биздин үйдө отурган келинчектерге пайдалуу болот деп ишендирип кетем. Албетте, бүгүнкү биздин куттуу студиябыздын дагы коногу бар. Бул конок биздин жалпы айымдарга таанымал, биздин сүйүктүү эжекебиз, үлгүлүү эжекебиз. Бир канча ишкерлик боюнча дагы, кайсы тармак болсо дагы өзүнүн мыкты жагын көрсөтө алган Самара Кеңешова эжекебиз бизде конокто. Саламатсызбы, эжеке? Саламатчылык, ыраазымын чакырганыңыздарга. Биз дайыма Ош ТВ подкаст берүүбүздө мына ушундай элге сиңимдүү, көп тараптан өзүн мыкты көрсөтө алган инсандарды чакырып көрсөтүп, элге ачып бере атабыз. Ошолордун катарында сиз дагы барсыңыз, эжеке. Сизди канчалаган кыз келиндер үлгү тутат, канчалаган кыз келиндердин аткара албаган иштерин сиз аткарып келесиз. Мына ушул сырларыңыз жөнүндө бүгүн кеңешебиз десем жаңылышпайм. Эжеке, келиңиз биздин жалпы Ош ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү үчүн дагы өзүңүздү кыскача тааныштырып өтсөңүз. Саламатсыңарбы, кутмандуу көрүүчүлөр. Атым Самара Кеңешова, учурда 37 жаштамын, Бишкекте турам, бирок өзүм Оштон болом. Мады айылынан, Кара Суу районуна караштуу. Азыр 5 баланын сүйүктүү энесимин, 1 кыз жана 4 уул. Бүгүнкү күндө коуч, тренер, психолог, азыр психологияда да окуп атам. Андан сырткары сетевой маркетингде топ лидермин. Андан сырткары азыр Вайберс, Дордой деп дагы бир бизнес тармак баштадым. Жана недвижимость менен алектенем. Көп саякаттайм. Азыр каалаган үйдө жашайм, каалаган машинамды айдайм. Азыр эч бир акчага болгон бир материалдык муктаждык жок, өнүп өсүү гана кезим да, мындай жакында гүлдөп жаткан кезим. Бирок баардыгы эле мындай эмес болчу. Мен деле жөнөкөй эле үй бүлөдө өскөм, төрөлүп өскөм. Атам органда иштеген, апам мугалим болгон. Мындай баа үй бүлөдө төрөлгөн эмесмин, кедей дагы эмесмин, бирок мындай орто жашаган үй бүлөдө чоңойгонмун. Бирок мен кичинемден эле бир 10 классымда окуп атканда болуш керек, же 10-11де окуп атканда бизди бир эже чакырат. Эже чакырат, мен сиздерди бир жумушка чакырайын дедим эле деп. Эми кичинекейбиз. Анан эми 10-11де окуп аткан кез, багындай алындап, жалындап күйүп аткан кези, ошондо бизди бир комнатка алып кирет дагы бир видеону көрсөтөт. Ал жерде аябай яхтада жүрүшөт, частный самолеттордо жүрүшкөн бир видео, кызыл килемчелерден өтүп атышкандары, жакшы кымбат машинада жүрүшкөндөрү, саякаттаган ушундай сонун видео көрөт да. Ушундай жашагыңар келеби деп сурайт. Анан мен баягы жашоону көргөн эмесмин да. Анан ошондой биздей эле адамдар, кыргыздар ошентип жүргөн видеосун көрсөтөт. Силер да ошентип жашасаңар болот, аны үчүн мынериңерди өзгөртүшүңөр керек, мышлениеңарды деп анан бир тармактык маркетингге чакырып аткан болот. Кирем мен ага, акча алып кирем. Бирок ошол видео мага ушунчалык жандырды, мен ушунчалык ал жерде аң сезимимди өзгөрттү. Демек кыргыздарда башкача жашаса болот. Ушинтип эле тырмышып эле окуп, анан кийин университетте окуп, анан жумушка кирип, мынтип эле отурса дагы болот, бирок мындай башкача жашаса да болот экен. Ал үчүн эмне кылышым керек? Кандай адамдар ушундай жашап калат экен деген ой мени мындай
ушундай каптап калды да. Анан үйгө келип эле сурадым: апа, биз эмнеге бай эмеспиз деп. Эмне үчүн биз яхталарга чыккан эмеспиз? Эмне үчүн биз эмне үчүн кымбат баалуу машиналарды минбейбиз? Эмне үчүн саякатка чыккан эмеспиз десем, аны байлар кылат да. Эмне үчүн бай эмеспиз десем, анан атам келип: бай болуш үчүн сен же наркотик ташышың керек, же бир жерде өтө бийик деңгээлде отурушуң керек бир должностьта, и пара алышың керек, же болбосо өтө байдын баласы болуп төрөлүшүң керек. Бул 3 нерсе тең бизге туура келбейт, демек сен ошого макул болушуң керек деген. Бирок мен ичимде от болуп атат да, кандайча деп. Анан унчукпай эле калдым. 11-ди бүттүм. 11-ди бүткөндөн кийин университетке тапшырдым. Анан 1-курста инфакта окуп атканда бюджетте бир кезде бир сабак кирди: силер окуучулар менен иштейсиңер. Мен да инфакт десе, ал мезде мен престижный, мен бир консульствода иштейм, бир переводчица болом. Инфакты дагы эмнеге тандагам? Мен саякаттагым келген. Тил билип, ошо саякаттап жүрүшүм керек болгон. Анан карасам, бир мугалимдики үйрөтүп атат да бизде. Методология деген сабактар кирди, психология детей деген сабактар кирип атат. Анан биз эмне мугалим болобузбу деп ошо жерде чыңыргам да. 2 курс, по-моему, да. Анан менимче 2 курс. Анан ооба, силер мугалим болосуңар, англис тилинен мугалим болосуңар дегенде, анан мен тура калдым да, мен мугалим болбойм деп чыгып кетип калгам. Эми албетте бул жерде мен мугалимдерге эч кандай кемсинтким да келбейт, эч бир претензия. Апам өзү мугалим, мен аларды аябай сыйлайм, алардын эмгеги өтө чоң. Бирок бул менин тандоом да. Мен аз кичинекей маянага иштегим келген эмес. Менин тандоом бул. Эми ар кимдин өзүнүн тандоосу. Бирөө жарым ошентип мугалимдик кылып акча тапкысы келет, элге кызмат кылгысы келет. Ал өзүнүн тандоосу. Мен эч бир каршым жок, бирок менин тандоом, мен чоң акчаларга чыккым келген. Бай жашагым келген, жанагы яхталарга чыккым келген, саякаттагым келген. И баягы картинка кетпей койгон. Анан ошол кезде Москва мода. Элдин баары укмуш Москвага кетип, анан кийин Москвадан келишүүлүү үйлөрдү, машиналарды алып, мен ойлойсуң го, Москвада ушундай акча көп деп. Анан Москвага кетишим керек. Мен Москвага кетишим керек деп эмнеме киргизип алдым. Окууму таштап эле анан апама айттым, мен Москвага кетем деп. Атам ынабады. Анан мен тайне менен акча алып, арызга качып кетип калгам. Эми бир ооз айткам, ынашкан эмес, бирок мен ынабаса деле кетип калгам да, ушундай эң баштык кылгам. Бирок мен өкүнбөйм ал кылыгыма. Себеби дегенде мен Москвада чоңойдум. Мындайча айтканда, мурун атам апам эркелеп эле жүргөн экен да, Москва мени чыңалтты. Азыр кандай Самара Кеңешева күчтүү, дисциплинированный, мындай эрктүү, анча-мынча кыйынчылыкка сынбаган Самара Кеңешева ошол Москвада адам болдум да. Москвадагылар баары билет, ал жакта жашоо оор, айрыкча 2006-жылдары биз 3 комнат квартирада, бир 70-60 квадрат квартирада 42 киши жашаганбыз. Элестете аласыңарбы? 42 киши. Мынча эле бир жарым метрге жетпеген местаң бар. Анан бир полкаң болот. Болду. Ванна, туалет, очередь. Мен барсам ошондой чөйрөгө түшүп калдым. Каяктагы акча? Мен документтерим жок. Каяка келип калдым деп ушундай ыйлагам. Бирок мен ыйлап, мен болду, мен алып кеткиле, мага обратно акча салгыла, мен бул жерде жашабайм десем болмок да. Бирок менде баягындай намыс өтө күчтүү да. Мен только байып, акча табып, анан кайтышым керек. Жөн мынтип бара албайм дедим дагы. Жумуш издеп, анан акыры жумуш табып, пол жууп жүргөм. Ушундай намыстанган. Мен университетте староста болчумун, Араванскийде баягы мына жерде жалаң FIFA, азыркы FIFA кыздар бар го, ошентип жүргөн эле кыз бир кезде эле пол жууп калган, элестете аласызбы? Эркелеп, атасын, апасын эркелеп жүргөн эле кыз пол жууп, орустардан сөз угуп, ошентип калдым. Анан мен пол жууп жүрбөйм дедим. Ошол жерде дагы ким жакшы акча табат изилдей баштадым. Анан терезе жуугандар жакшы, көбүрөөк табат экен. Терезе жууй баштадым. Анан карасам официанттар жакшы табат экен. Гражданствосы барлар жакшы табат экен. Ошо гражданство жасадым. Анан официанттыкка өттүм. Бирок чөйрө да ошол жердин мышлениясы башкача. Сен катуу чоң эмгек кылсаң гана акча табасың деген мышление да дагы деле. Анан ошентип мен баягы каалоолорум барып өчүп кетти. Бул жерде эми айтайын дегеним, чөйрөңүз өтө маанилүү. Кандай чөйрөдө жүрсөңүз, ошол чөйрөгө батып, ошол чөйрөгө, мындайча айтканда, сиңишип, ошол чөйрөгө айланып кете бересиз да. Мен московский чөйрөгө кирдим, мышлением ошондой болуп калды. Анан мен чындыгында кыргыздар андай чоң ийгиликке жете албайт деген мышление уже кирди. Атам айтканы туура экен деп мен
макул болуп эле өзүм теңдүү эле ошол гастробайтер болуп жүргөм, ошо бирөөгө турмушка чыгып, анан баягы кыялдарымы баарын бекитип жууп унутуп койдум. Мындайча айтканда сынып эле калдым. Бир кезде баягы чакчаңдаган Самара жок, өзүнө ишенбеген, коркок, айрыкча мына Москвада жүргөндөр билет, мындай коркок болуп каласың өзүңөн өзүң эле. Көчөдө кетип атып деле мындай өзүң жериңде жүрбөсөң корко бересиң да. Ал кезде тем более паспорттуң барбы, документтиң барбы жокпу. Кыргыз болсоң эле көзүң жымшыйып турса эле сразу жана машинасына салат эле, анан камап кое берчү да, анан кийин болгон акчаңды берип чыкчусуң. Азыр эми бир аз закон күчтүү, закон иштеп калды, бир аз башкачараак, азыркы гастробайтер мигранттарга бир аз оңоюраак. Бирок эжеке, сиз айтып калдыңыз, мен 10-класстан баштап менде ошол келген деп. Вот сиз ошол акчанын артынан бардыңыз дейсиз. Ооба. Акча сиз үчүн бул эмне? Акча жашооңузду өзгөрттүбү? Эми азыр ошол дальше улантып кетсем, келдим Кыргызстанга кайра 3-мүн төрөп, уже кайра төрөп барып келип жүрөм, 3-мүн төрөп отурам. Бардык ойлойт, акчаң болсо, акчаң көп болсо чоң проблемалар башталат деп. Акчаң жок болсо эмне проблема жокпу? Мисалы, акча сени өзгөртөт дейт. Акчаң жок болсо деле өзгөрөсүң. Мисалы, кече башкача элек, 10 жыл мурун такыр башкача элек, быйыл башкача өзгөрөсүң. Акча эми ичиңде эмне болсо ошону чыгарат. Мисалы, жаман адам болсо ичинен нарагынан баягы акчаны жамандыкка жумшайт, жакшы адам болсо жакшылыкка жумшайт дегендей эле. Мен анан келдим, келгенден кийин отурам үйдө, эмне кылышымды билбей. Баягы мечталарым жок уже. Эптеп баягы памперсиме акча тапсам болуп калган ужечи. Жалайыктарды кыркып алып, бир памперс алат элем да, ичиндеги баарын тазалап алып туруп, анан ошону коюп, бир памперсти бир жумага жеткизет элем. Акыры баягы жыртылып кеткичекти. Памперс даже мага зар болгон күндөрүм болгон да. Анан ошол кезде как раз биринчи турмуш менен ажырашам. Ал ажырашуум себептерин азыр айтпай эле коеюн. Өзүнчө бир эми жаштык, адашасың, турмуштун кыйынчылыгына чыдай албайсың. Ошондой бир кез болду. Анан эч бир кирешеси жок, кичинекей балам менен, колумда лялечка менен, анан балдарым менен эле калып кетем, эч кандай бир поддержкасы жок. Ошол кезде дагы намысым күчтүү, барып ата-энеме жардам сурай албайм, досторума жардам сурай албайм. Анан Кудай, мен өзгөргүм келет деп айттым. Бирок ал өзгөргүм келет деген айтканга чейин бир ситуация болот. Мен ар сабактарымда айтып берем, азыр дагы деле айтам. Туулган күнгө барып калабыз. Анан подружкам туулган күнүнө барганда, оң подружка болуп отурабыз, алар бүт эле бала чакасы бар, үй бүлөсү бар, бирок бирөөсү жакшы иште иштейт, бирөөсү бизнес ачкан, бирөөсүнүн күйөөсү жакшынакай, анан жакшынакай эле келишкен да. Анан мен семирип кеткем, жүдөгөм, азыр декреттеги айымдар мени түшүнөт мындай. Декретте отурганда бирөөлөрдөн артта калып кеткендей, бир ушундай бир ызалануу пайда болот да, уяла бересиң, өзүңөн өзүң тупой болуп калгандай, баягы сүйлөшсөң бир сөз таппай ушундай боло бергем да, жанагы жерде отуруп алып. Анан акырында 2000ден топтошуп атат. Ушул 2000 сомдо жок мендечи. Анан 2000 сом бер дегенде мен коштургачы десем, бирөөсү да кошкон жок анан. Себеби мен эмне платежеспособный, мен аны кайтара албайм, мен иштебейм. Анан баягы жерге список түзүп жөнөт берди, подарокты берди, бирок списокто мен жокмун. Ошол жерде ызаландым. Анан үйгө келип аябай өзүмө жиним келди. Ушу 2000 сом бере албайм. Ушунчалык деңгээлге түштүмбү? Эмне болду мага? Мен кандай кыз элем? Мектепте окуп атканда кандай чакчаңдаган элем? Университетте окуп атканда староста элем го. Мен кандай өжөр, чакчаңдаган мечталарым бар кыз элем. Каякта калды ошол кыз деп бир ыйлайм, бир жаман болом. Кудай, жашоомду өзгөртүп берчи, мага бир жол көрсөтчү. Бир тупиктемин, вообще тупикте отуруп калгам. Бывали дни мен даже үйдө продуктам калбаганда, бир эжем бар, эже продуктам калбагал деп ошо эжеме гана чалат элем. Анан дагы өзү декретте, анын үйүнөн күрүч, макарон, май көтөрүп келчү да, ун көтөрүп келчү, баягыны камыр кылып, нан жабып, ушинтип отуруп калган күндөрүм болгон. Самса сатып калган күндөрүм болгон, эми оор күндөрдү башыман өткөрдүм. Бирок баягы мечталарымды эстебейм ал кездечи. Главное нан табыш. Адамдын базовый керектөөчүлөрү бар. Бул тамак аш, кийим, анан кийин безопасность, бир үй. Ошол жабылбаса адам чоң кыялдарды ойлонбойт дагы. Мен ал кезде андай чоң кыялдарымды ойлонмок турсум, просто холодильнигимде бир продукт болсо экен деп калгам да. Биринчи учурда базовый ошол керектөөчүлөрдү жабыш керек. Чоң акчаларды ойлонуш үчүн, духовностьты ойлонуш үчүн, мисалы саякатты ойлонуш үчүн. Мисалы ошол кезде мага жүр Сингапурга саякатка барып келеличи десем, эмне болуп атасың демекмин да, же болбосо бас барып шопинг кылып келе десе жок демекмин, же болбосо
бир башка сунуш келсе ошол жок демекмин, бирок мага акча таба алалы деген сунуш келсе макул болмокмун да. И ошол кезде мен видео көрүп калам. Видеодо как изменить жизнь, кантип жашоомду өзгөртөм деп мен запрос жөнөтөм, ошондой сурамжылаа жөнөтөм YouTube'ка. И ошол жерден бир видео чыгып калат. Видеодо сен өзгөргүң келеби, сен башкача жашагың келеби, сен чарчадыңбы, сен акчаң жокпу, сен стресстесиңби, сен өзүң күзгүдөн көрүп өзүңө жакпай атасыңбы, келбетиң жакпай атабы, үнүң жакпай атабы, сен жашоо образың жакпай атабы, гардеробуң жакпай атабы, ремонтуң жакпай атабы, ушунун баарына ооба деп жооп берген болсоң, анан бул видео сен үчүн деп эле мынтип жагышып калып көрдүм да ана видеону. Ооба жакпай атат деп баягы жооп берип отурасың го. Демек сен бүгүнкү кылган, бүгүнкү сенин жашооң мурунку ойлоруңун, кыймыл аракеттериңин, адаттарыңын, коркууларыңын жыйынтыгы дейт да. Демек мен ошону өзүм чакырып алгам. Өзүм ойлорум менен, кыймыл аракеттерим менен, адаттарым менен башкача жашоо кылыш үчүн сен дейт такыр башкача ой жүгүртүшүң керек. Ой жүгүртүң кыймыл аракетиңе өзгөртүү киргизиш керек дейт. Мисалы башкача ойлоп, бирок кыймыл аракетиң эски эле боло берсе, эч нерсе өзгөрбөйт. Мындайча айтканда, магазинге барганда башка магазинге бар дейт да. Жолуңу даже өзгөрт. Мурун мисалы постоянно бир жерден ала беребиз го. Просто бардык привычка, адаттарың өзгөрт дейт. Мисалы эртең менен туруп эле заправка кылбай эле туруп кетсең, заправкала. Саат 10-до турсаң, 8-де туруп баш, 8-де турсаң, 6-да туруп башта. Китеп окуп алсаң, китеп окуп башта. Күлбөсөң, күлүп жүр, боёнбосоң, боёнуп ал үйдө. Мындай башкача кыймыл аракеттерди кыл. Балаңды садикке бул жол менен алып барсаң, мунул жол менен алып бар. Мындай жашооң башкача эле болуш керек дейт да. Оңой да, мындай карап көрсөң, анан ал ошону ойлонуп, оңой эле болсо элдин баары эле өзгөрүп кетпейби деген ой келет. Анан жана мен айтып аткан баягы видеодо айтат. Сен оңой болсо анда элдин баары өзгөрүп кетпейди, ойлоп атасың азыр дейт. Вот именно ушунчалык оңой адамдар кантип эле деп ишенбейт, жасабайт дейт. А сен жасап көр. Разычылык абалына түш дейт. Ыраазы бол, эмнең болсо дагы, ошол холодильник пустой болсо, зато холодильнигиң бар. Балаң ооруп атса, балаң болгон үчүн ооруп атат. Өзүң болгонуң үчүн үйүң ремонту начар болсо, ушу үйүң бар болгон үчүн ремонту начар болуп атат. Бар нерсең фокусуң кой деп. Эми ал кезде прям түшүнбөй аттым, бирок түшүнгөнүм ошол. Баламы садикке башка жол менен апарышым керек экен. Нанды башка магазинден алышым керек, ошону түшүнгөм да. И билесизби, мен эт алганы кетип атам. Этти мен постоянно Араванский, оштогулар мени билишет, оштогулар билишет, ону пожарныйдын жанында эт саткан кичинекей будка бар. Мен ар дайым этти ошол жерден алчумун. Эт алган чыгып кетип атып, жок, мен башка магазинден алышым керек деп мен төмөн карай жөнөйм. Ал жакта да бир магазин өмүр алган эмесмин. Ошол жерден ылдый карай мынал Алай гостиницасы бар го, ошол жактан алам. Мен өз университеттин гунун жанында жашайм. Анан мен кайтып келип атканда астымдан Мирлан Батырханов, аны баары эле тааныса керек, Мирлан Батырхановду. Астымдан ал чыгып калат. Ал мен ошол өзүнүн тармактык маркетинг компаниясына аябай чакырып жүргөн көп жылдан бери. Аз дагы ошонусун айтат да деп мен качам. Качкандан кийин качам деп ойлойм, бирок кантип качам, ал астымда турса, уже жетип калдым, мен коляска мененмин. Анан уже ойлонуп атам да, азыр мен убактым жок деп айтам, балам кичинекей деп айтам, мага жакпайт деп айтам, жооптордун баарын даярдап кетип атам. Анан ал айтып калды, болду, мен сени учураштык, анан сени мен чакырбайм, кыжалат болбо, бирок сенин мага аябай кеңешиң керек деди. Сен аябай акылдуусуң деп атат. Мен болсом өзүм акылсыз сезип аткан кезимде жагат го жагат. Сен акылдуусуң, аябай эрудированныйсың. Мен Мирланды 10 жылдан бери тааныйт элем. Мурун ошол башка тармактык маркетингде иштегенбиз, ал мындай. Мен балайт эле как профессионал катары, эми кичинекей кезимде какта профессионал. Сен профессионал катары балайм дейт. Анан, мен профессионал экенмин деп баягы самооценкаң аябай өзүңө болгон ишеним кичинекей болуп турган кезде ал жагат да майдай андай сөздөр. Анан хорошо, эмне кылыш керек десем, сен видео жөнөтөм, ошону көрүп, балким мен тезирээк сүйлөшүм керек, балким кечирээк сүйлөшүм керек, балким дагы бир видеолор кошушум керек. Просто мындай өзүңдүн ойлоруңду айтып койчу, мен видеолорду тарттым, мен сага жөнөтүп коем деди. Анан макул деп номерим алды. Анан жөнөтүп койду. Анан үйгө келип баягы видеону окуп атам, көрүп атам. Ал жерде Нурия Ахметова жөнүндө экен, бир тармактык маркетингдин аябай өтө бийик, эң высший деңгээлине жеткен айым жөнүндө. Ал
Жөнөкөй эле дама хозяйка болот, үйдө отурган үй кожойкеси, баласынын маңкасын арчып отурган эле келин болот. Ошентип айтылып атат. Анан кийин ага ошол сунуш түшөт. Анан ал жашоомду өзгөртөм деп, ал кезде эми офлайн, онлайн жок, кантип азыркы кездегидей оңой эмес. Каталог таркатып, кар жаса да, таш жаса да, жамгыр жаса да көчөдө ушинтип кыдырып алып иштейт экен да. Анан ошол кезде баласына үйдүн ключун илип коет экен. Ал мектептен келип үйгө кирбей баягы көчөдө ойноп жүрө берет экен. Мурду сагып, жүдөп, курсагач. Анан жолдошу жумуштан келсе үй чачык, бардак, ысык тамак жок. Анан туугандары, достору, бүт кошуналары көрүп, "Эй, уят, уят, сен отур балаң карап, күйөөң ачка калды, балаң ачка калды, үйүң чачылып калды, күйөөңө болсо кечки тамагы жок, же завтрак кылып бербейсиң, иштейм деп көчөгө чыгып кеттиң, эми уят, отур эми" деп аябай туугандары, достору келип айтат да. Анан ошондо айтат ал: "Бир күн келет көрөсүңөр. Мен Нурия Ахметова чоң-чоң айлыктарга чыгам. Мен чоң-чоң саякаттарга чыгам. Азыр мына маңкасы агып жүргөн балам кийин самолет менен географияны окуйт. Бир күн келет, мен азыр тамак бере албай аткан күйөөмө мен завтракты бир мамлекеттен, обедти бир мамлекеттен, ужинди бир мамлекеттен алып берем. Бир күн келет, мен жашоом түп-тамыры менен өзгөртөм. Бир күн келет, мен мындай жерде жашабайм. Бир күн келет, мен чоң үйлөрдө жашайм. Бир күн келет, мен сөзсүз силер мага суктанасыңар" деп айтканда бардыгы "Не жиндүү болуп атат" деп айтышат. Бирок ошол сөзү Мирлан ушинтип сүйлөгөн да, ушундай берген да, мотивация менен, үн менен ушуну угуп атканда мурашки болуп кеттим да, тиеламдай деп дух пайда болуп кетти баягы голостончу. Анан өзүм ылчып алгам, 80 килограмм күзгүн астына көрдүм дагы. Мен Самара Кеңешова, мен мотиватор болом. Бир күн келет, мен элдер менин результатыма мотивация алат. Бир күн келет, мен чоң-чоң акчаларга чыгам. Бир күн келет, мен чоң-чоң саякаттарга чыгам. Бир күн келет, мен жашоомду өзгөртөм деп айттым да күзгүдөнчү. Ошентип айткандан кийин ичимде кичинекей бир голос: "Не жиндүү болуп атасың? Бар идишиңи жуу" дейт. "Не болуп атасың" дейт да. Ушунчалык өзүм ишенбей калган экенмин, ушунчалык чүнчүп кеткен кезде каяктагы чоң акча, каяктагы саякат. Эми ал кыйын да, анын колунан келет, сен колуңан келбейт. Эми ал өтө күчтүү да, сен күчтүү эмессиң. Бар идишиңди жуу деп ичимен кадимкидей ушундай голос болгон. Анан газымды жууп, ыйлап турам да. Ыйлап турам. Даже мечтать эте албай калыптым, даже кыялдана албай калыптым, даже максат кое албай калыптым. Ушунчалык эмне болду мага деп. Анан единственный шансты Мирлан Батырхановдон көрдүм. Анан ага чалбасам, мен ошол жерде калып кетем. Менин мечталарым бар эле го, мен да ушундай элем го. Каяка өчүп кетти ошол кыз, эмне болду мага, каерде сынып калдым деп. Ар кимди күнөөлөйм. Күйөөмдү күнөөлөйм, кайнюртумду күнөөлөйм, апамды күнөөлөйм. Атам ошондо мени кое бербеш керек болчу. Москвага кетип калганыма тайнемди күнөөлөйм. Эмнеге мага акча берип коет? Может, мен инфарктты бүтсөм азыр башкача болобу эле. Тил билип азыр башкача болобу эле, андай эми өзүң каталарың анализдейсиң да, каерде ката кетирип койдум, эмне болду мага деп. Анан какая разница эмне болду? Азыр мен өзгөртүшүм керек. Ушу Мирлан ушундай видео тартып аткан болсо, демек бул бир нерсени түшүнөт, анан чалып, мен командаңа кошту. Анан ошол жерден анан менин ийгилик жолум башталды, сабактар башталды. Мен чындыгында азыр айтам, коуч тренерлер бизге керек, психологдор керек. Ошол мени туңгуюктан суруп чыккан. Мен азыр аябай ыраазымын. Мирлан Батырханов, Дарья Батырханова көп китептерди окушкан. Ошол кезде эми адамдарга коуч болгон да, тренер болгон. Психолог катары мага кадимкидей мени ошол деңгээлден суруп чыккан. Асель Сыдыкова, мен ошол биринчи катышкан сабактарым. Анан кадимкидей жанат элем да, мага ошол нерсе керек эле, мага абадай керек эле. Айрыкча мындай декретте үйдө аяп турган айымдарга ошол нерсе керек. Өспөй калганда адам баягы суу деле ордунда туруп калса, сасып кеткендей эле адам кадимкидей жаман болуп кетет да. Мен ошол көрсө, мен өскөн, денем өсө берген, чоңое берген физиологический жактан, бирок аң сезимим өскөн эмес, психологиям өскөн эмес, жан дүйнөм өскөн эмес. Саморазвитие болбой ошо ордумда эле калып калгам. Балким кичине акча тапкандырмын, бирок мына жан дүйнөм, мышлением ошол бойдон эле калган да. Жаш бала бойдон, ошол подросток бойдон калып кеткем. Подросток мышление кандай болот жаш бала? Тез таарынат, бир нерсеге тез кызыгат, тез кызыгуусу жоголот. Баштаган ишин аянат чыга албайт. Жаш бала кандай болсо ошондой да. Кичине акча келсе сразу чачып жок кылганга аракет кылат. Нол жерде өстүрмөйүн адам чоң акчага чыкпайт. Мындайча айтканда, акча сени өзгөрттү, сизди өзгөрттү деген суроо болуп атат. Жок. Мен өзгөрдүм, анан акча келди.
Акча өзгөртүп. Акча өзгөрткөн жок. Мен биринчи өзүм өзгөрдүм, билим мени өзгөрттү, наставниктер өзгөрттү, опыт өзгөрттү, адамдар өзгөрттү, кыйынчылыктар өзгөрттү. Анан мен өзгөрүп, ошол чоң акчага татыктуу болгондо анан акча келди. Акча сени өзгөртөбү деген суроого мен ушундай эле жооп берет элем да. Адам өзгөрөт, анан акча ошого карап келет. Анан акча келгенде балким адам өзгөрүшү мүмкүн дагы, бирок опять-таки акча эмес, билим, окружение, айлана чөйрөгө карап адам өзгөрөт. Мен ушундай окруженияга келип калдым. Изденем, өсөм, өнөм деген окруженияга келип калдым. Мен ошол окружения менен кеттим. Кийин Тони Роббинс болду, Наталья Грейс, Радислав Гандапас, Петр Осипов метаморфозуна бардым. Джо Диспензанын сабактарына катышып, кыскасы мен билим жетишпегенин түшүндүм да, мына жерде мен көп нерсени түшүнбөгөнүмдү түшүндүм. Кийин психологко тапшырдым. Анан Жогорку окуу жайга мен тапшырдым. Ал тапшырганымдын эң чоң себеби бул менин экинчи турмушум болуп калды. Себеби мен акча табышты үйрөндүм. Баарын билем. Любой бизнести жасай алам. Ал жерде кайсыл сапаттар керек болсо, ал сапаттар бар. Эрктүүлүк, тез ойлонуулук, чечкиндүүлүк, смелость, бул нерселер акча табууга мага жардам берди. Бирок мамиледе ал сапаттар жардам бербейт. Мамиледе такыр башка сапаттар болуш керек. Мен ошону түшүнбөй аттым. Анан ушу экинчи турмушумду билесиңер, биз 2 жолго түштүк. Баары жакшынакай эле болуп аткан. Башынан мен өзүм бактылуу эле сезип аткам. Анан мен өзүм ошону каалап, ошол өзүм каалагандай жолдошту берди Аллахым. Мен өзүм каалап жазгам. Ханыша курсуна билесиңер, биз образ коебуз, мен ошентип жазгам да. Аябай спортивный, чоң болсун деп жазгам, келбетин сүрөттөгөм, кашы көзүнөн бери сүрөттөгөм, бутун сүрөттөгөм, баягы размеринен бери жазгам. Анан характери күчтүү болсун дегем. Аябай күчтүү болсун дегенде мен подсознанием башкача түшүнүп алыптыр да, мындай физически күчтүү болсун деп. Мен ошону мындай конкретизация кылган эмесмин да. Ментально, духовно күчтүү болсун деп түшүнгөн эмес, просто күчтүү болсун. Анан менден күчтүү болсун деген. Мен, конечно, физически менден күчтүү болуп атат. Анан мени катуу кармасын деп жазып койгом. Мен биринчи жолдошум аябай жош. Дагы деле жош болгон. Мага мындай жооштугу жакпайт эле. Мисалы, кээде ушундай чечим чыгарыш келип калганда, эми өзүң чечип кое берчи деп. Анан ролду мага берип кое берчи да, анан бирдекени сурбай деле кылып берчүмүн. Ушунчалык жоошпайбы, жош болсо мен кеттим деп эле кетип кала берет элем жака, мындай. Барып келейин десең макул деп, ошону мен слишком эле жоош дейт элем да. Мындай бир катуураак болбойбу депчи. Анан биз кафелерге түн жарымга чейин деле кыздар менен ойноп отура берет элек, алардын күйөөлөрү урушуп талашып алып кетет болчу. Анан бул чалбайт деле, алып кетпейт деле. Эмне кызганбайт, мен кызганбайт дейт элем. Анан кызганчак болсо экен деп жазгам. Жаккан сизге ошол. Мени кызганып турса экен деп. Анан мени катуу кармаса, болбосо мен ойноо чыгып кетем, мен мындай баш ийип турушум керек деп ушинтип жазгам, баарын жазгам. Ошондой эле күйөн жөнөттү. Максимальный ошондой күйөн. Кызганчак өттү. Катуу кармайт, ушунчалык катуу кармайт, что жини келгенде уруп салат. Мен каалагандай да, мындай ойлоп көрсөң, бир налганга менде эме жок да, мындай албашым керек, нааразы да болбошум керек. Мен Аллахтан сурагандай эле, мен жазып, тилегендей эле күйөн жөнөттү. Эми ар түрдүү жолу менен, сүйлөшүү жолу менен, ыйлоо жолу менен, жалдыроо жолу менен, мактоо жолу менен ар түрдүү болуп көрдүм, бирок эми анын натурасы ошондой экен. Жини кармай албайт, жини келгенде катуу кээде катуу тийип коет. Бирок кайра эле кечирим сурап жалдырап калат. Мен ошол кезде мен травмам бар. Кечирим сурап жалдырап калган кезде аябай күнөөлүү сезимге батып, уруп алгандан кийин жакшы көрөм, сүйөм деп калат. Ошол керек мага. Ошол катуу урушкандан кийин уруп койгондон эле жакшы көрөм, сүйөм, сени жакшы көрөм да, ошон үчүн ушинтем да, ошон үчүн катуу кызганам да дегенде мен өзүм важный, керектүү сезем. Ошондо мага эмне жетпей атат. Ошол болбосо дале мен өзүмө керектүү, сүйүктүү, ошондо мага мээрим, сүйүү гана жетпептир да. Ал сезимди акча дагы бербейт. Күйөөң дагы бербейт. Балаң дагы бербейт. Апаң дагы бербейт. Атаң дагы бербейт. Подружкаң дагы бербейт. Коуч дагы бербейт. Тренер дагы бербейт. Аны өзүң гана бересиң. И бир Аллах берет, болду.
ошол нерсени түшүнбөйм. Биздин аялдар азыр жабыркай берет, таяк жей берет, ачка калат, көчөдө калат, таштанды болот, измена болот, все будет. Мен силерге гарантия берем. Баары болот. Пока мен өзүмдү сүйөм, Аллах сүйөт деген сезимге келмейин, ошол баардык нерсе болот. Алдашат, кидать этишет, бөлүшөт, бут тосушат. Пока ошол состоянияга келмейин, ал состоянияга келиш үчүн бул терапиялар керек, бул долгая работа над собой. Терапияны өзүнчө кылса болот, адистерге кайрылып бир профессионалдар менен иштесе болот. Бирок мен азыр мына жерде просто бекер эле кеңеш айтам да. Ар бир аялдын ичинде кичинекей бөбөгү бар, жаш кыз бар. Ошол мээримге тойбой калган кичинекей кезинде. Себеби ал ата энесинен мээрим албай калган. Ата энеси ал өзүнүн ата энесинен мээрим албай калган. Анын ата энеси өзүнүн ата энесинен мээрим албай калган. Үркүндөрү болгон 18-жылдары. Андан кийин эле ал кезде мээрим беришим керек деп ойлонбойт, ал жерде выживание болгон. Анан эле согуш башталат ал жерде. Ой балам, мен сага мээрим берип коеюн, эч ким ойлонбойт. Просто нан табыш керек болот. Просто тирүү калыш керек, выживание болот. Ошол каардуу, канды көргөн кишилер СССР маалындагы биздин ата энелерибизди тарбия берет. Өздөрү мээрим көрбөй, өзүңдү жок нерсени кантип бересиң? Поколение менталитет ошондой болуп келген бизде. Айрыкча биздин СССР маалындагы биздин ата энелерибизде баланы эркелетүүгө уят. Баары өзүнүн ата энеси менен жашаган, өзүнүн кайын журту менен жашаган. Анан апам айтып берчү. Атаң келгенде, окуудан келгенде, сени университетте окуп келе мен төрөлгөндө. Анан аябай келип мени кучактайт экен, кызымка деп эркелетсе, чоң энем аябай урушуп берген экен. Ойботом, уялбай биздин көзүбүзчө эркелетет. Эркелетпейин, бул биздин бала деп. Анан мен чоң ата, чоң энем апа ата дейт элем дагы, өзүмүн апамы жеңе, өзүмүн атамы ака дейт элем. Өзүңү сүй дегенди эле түшүндүрөт да. Өзүңү сүй бул эгоизм эмес. Эгоизм бул өзүңдү башкалардан бийик коюп алуу. Өзүңдү гана сүйүп башкаларды унутуп коюу бул эгоизм. Өзүн сүйгөн адам башканы да сүйөт. Өзүн жакшы көргөн адам башканы да жакшы көрөт. Өзүн сыйлаган адам башка. Мен мисалы бул адамга кандай нерсе керек болсо, мага эмне керек болсо бул адамга дагы керек. Бул адамга жумшак болушум керек. Өзүмө жумшак болсом, башкага да жумшак болом. Бирок өзүмдү түшүнсөм, башканы да түшүнөм. Эгоизм бул эч кимди түшүнбөйсүн. Эгоизм, эго өсүп кеткенде мен бийигирекмин башкалардан, мен өзгөчөрөөк, мен акчам көбүрөөк, мен же суураакмын, мен кашым карараак, анан кийин мен үчүн акылдураакмын. Бул уже эгоизм. Бул Аллахтын, Кудайдын жараткан пендеси мага окшош эле, Кудай буну мендей эле сүйөт деген бул өзүнө болгон сүй, бул башка нерсе да. Эгоизм экөөнү так биз алмаштырбашыбыз керек. Пока адам өзүн толтурмайын, ал жерден өзүн Кудай аркылуу, өзү аркылуу толтурбайын, ошентип башка бирлерге көз каранды болуп жүрө берет, башка атрибуттарга, материалдык атрибуттарга, адамдарга зависимость болот, бир оюндарга зависимость болот, балким алкоголго, балким чылым чегүүгө, бир нерсеге бир көз каранды болуп жүрө берет да, көз карандылыктар көбөйүп кете берет. Ошондуктан бир эле эң жолу бул Кудайга келүү жана өзүңдү сүйүү. Ошондой метод сиз угуп калсаңыз, көрүп калсаңыз, коуч тренер, психологдор, сен өзүң алып келем, Кудайга алып келем, сен өзүң сүйүштү үйрөтөм десе, катыша бериш керек. Ооба. Катыша бериш керек. Кыз келиндер. Анан азыр коучтар көбөйүп кетти деп жана айтып кеттиңер. Керекпи ал? Пайдалуу? Албетте керек. Эч качан суроо талапсыз бир нерсе жара албайт. Бирок биздин улуу муундардан сурап калсаң эле, азыр жаштагылар кайдагы нерсени чыгарышат. Бизде депрессия деген жок эле. Биз жөн эле жашап келгенбиз деп айтып калышат. Буну биздин жаштардын көпкөндүгү деп дагы кабыл албайбызбы? Депрессиялар болгон. Депрессия болгонун деле билишпейт, себеби дегенде көп бала төрөп алат. Баардыгы эле көп төрөшкөн ошол кезде. Жумуштары көп болгон. Ошол кезде өзүн унутуп эле мындай функция катары эле жүрүшкөн да. Апа функция, аял үйдөгү үй кожойке функция, анан кандайдыр бир должность, ошол функцияны аткарып эле жүргөн. Өзүнүн кабылорун аткарган эмес. Мисалы, мен атам бир да саякатка чыккан эмес. Апам деле да, мына мугалим болуп иштеп жүрүп. Эми азыр мен чыгың деп атып чыгат. Биздин мурунку муундун айтканында деле балким жан бардыр, бирок өнүп өсүп эволюция болуп атпайбызбы биз. Мисалы, мурун телефондор жок болчу, мурун стиральный машина жок болчу, мурун мындай эле лампочка светтер жок болчу. Ошол кезде андан мурунку муундар
Биз колго эле кир жуганбыз, зачем деп ойлонгон да, мисалы колго эле жууп койсо болот деп. Биз стиральный машинаны алып чыккандан кийин да канча жыл албай жүргөнбүз атам. Колго эле жууганбыз эми. Бирок жеңилдет атпайбы жашоого? Бул эволюция, революция деп ойлойм. Бул өнүгүү өсүүгө келип атат. Мына эмне үчүн азыр дин эмнеге унчалык өнүгүп өсүп атат? Себеби дегенде ошол эле убакыттын кенендигинен, умурага мисалы мурда бир адам барчу бир айылдан. Азыр биздин айылдын баары барып келди. Баары барып келди чындыгында. Бул техниканын өнүгүшү, диндин өнүгүшү. Бул жакшы деп ойлойм. Самара эжеке, көпчүлүк айымдардын кыла албаган кыймыл аракетин кылгансыз. Өзүңүздү нөлдөн баштап ушул даражага өзүңүз жасадыңыз десем жаңылышпайм. Келиң ушул Самара эжеке, сиз үчүн бакыт бул эмне? Бул бакыт мындай бир мимолетный сезим да, бул келип кетип кала берет. Ар секунда сайын өзүң бактылуу сезип тура албайсың. Өзүң гармонияда сезесиң, менде баары жакшы деген бир стабильность сезишим мүмкүн, бирок бакыт деген бул эмоция да, баягы кубануу да. Ал ар жерден келиши мүмкүн. Анан бакыт деп эмнени түшүнөм мен? Бакыт деген өзүң ичиңдеги гармонияң, өзүң кабыл алганың, өзүң ордуңду тапканың. Анан бакытты акчадан издейбиз, күйөөдөн издейбиз, достон издейбиз, карьерадан издейбиз. Эми ар бир этап бар. Кээ бирки кезде чындыгында карьера куруп атканда адам өзүн бактылуу сезет баасы. Этап өскөн сайын. Действительно ошол статустарга жеткенде, биз должностторго жеткенде кен сайын, популярдуу болгон сайын өзүн бактылуу сезет. Эми ошол кезде балким жеке жашоосу жок болуп калар. Бирок ошентсе да өзүн бактылуу сезип атат. Пусть сезсин. Ар кимдин бактысы ар түрдүү, кеңгелде, ар жерде. Ошол мисалы мага келет да, мен азыр аябай карьера кылып атам, бирок жеке жашоом калып калат, өзүм ушундай сезип атам. Эми балансы да кармаш керек деген жери бар, бирок сен азыр өзүң бактылуу сезип атсаң ошондон. Ошого Кудайым Аллахым энергия берип атса, кыла бер. Мисалы мен эч жашоодо азыр эч бир өкүнбөйм, баардык бакытты сезип көрдүм. Москванын дагы бакытын сезип көрдүм, бойдокчулуктун, дискотеканын дагы бакытын сезип көрдүм. Жигиттердин дагы сүйлөшүп бакытты сезип көргөм. Турмушка чыгып дагы ошол үйдө отуруп үй кожойке болуп бала карап дагы ошол бакытты сездим. Популярдуу болгондун бакытын сездим, карьера куруп, бизнес кылып, баардык жагын бакытын сезгенден кийин мен азыр айтам да, ушу бакыт бул өзүң каалаган нерсени кыла алуу. Чеги жок. Эми албетте чек дегенде бул өзүбүздүн биздин тарбиябыз бар, кандайдыр бир менталитет бар, мисалы муну кылса болбойт дейт биздин элге. Биздин эле бул туура келбейт деген нерседен сырткарысын кыла бер. Самара эжеке, сиз үчүн апа болуу оңойбу же апага кыз болуу? Апага кыз болуу оңой. Себеби дегенде жоопкерчилик азыраак да. Биякта чоң адам турат. Көп чечимдерди апаң чыгарат, апаңан кеңеш сурайсың, жоопкерчиликти үйүп коесуң. Өзүң апа болгондо жоопкерчилик аябай чоң. Алардын тарбиясына, айрыкча мына жалгыз бой энелерге апа, ата да болуп атабыз азыр. Бул өтө чоң жоопкерчилик. Апа, ата да болуш керек. Сыртта атасын, үйгө келип апасын. Бул өтө чоң жоопкерчилик, ошондуктан апа болуу бул кыйыныраак. Жоопкерчилик чоңураак. Кардыгыңыз үчүн көп ыйладыңызбы же кадырыңыз үчүнбү? Кадырым үчүн көп ыйладым. Мына мен өзүмө дагы деле баалабаган экинчи турмушум өтө күзгү болуп берди. Бул адамдар бизге күзгү эң өзүңүн минус жерлериңи, эң слабый жерлериңи мынтип күзгү аркылуу көрсөтөт да. Биз башкаларды эч качан күнөөлөбөшүбүз керек, башкаларга таарынбашыбыз керек. Алар болгону бизди эгер кемсинткен болсо, алдап кеткен болсо, бизди тандабаса, бизге мындайча айтканда кыянаттык кылганда, ал болгону бизге күзгү катары бир сөздү айткысы келет. Сен өзүңү бааламайын сайын мен сени баалабайм. Сен өзүңү тандамайын сайын мен сени тандабайм. Сен өзүңү ойломойсаң мен сени ойлобойм деген сөздү гана айткысы келет да. Аны мынтип айтса биз түшүнбөйбүз да. Биз качан башка тапканда, башка чапканда, качан бизди кыянаттык кылганда анан түшүнүп анан өзгө келебиз да. Эми мына акыркы турмушум мага өтө чоң сабак болду. Өзүмү таануу боюнча мен ушунчалык трансформация болдум, бир жыл бою өзүм үстүмөн иштеп келе жатам. Мен дагы деле өзүмү кабыл ала элек экенмин. Мен дагы деле ошол бакытты, сүйүүнү, мээримди ошол күйөөдөн деп, мен күйөөлүү болсом бактылуу болуп кетем. Мен күйөөм болсом өзүм сонун сезип калам дечүмүн. Күйөөм да болду, бирок ошол сезим келбеди да. Үйүм да болду, балам баары болгондо дагы өзүмдө пустота болуп турду. Ошондо дагы коркунуч болуп турду.
ошол коркунучтардын баары болду. В итоге биз жолдошум экөөбүз ажырашууга келгенде эмне керек, сага эмне керек деп сураганында Коенгозо дагы үй, Lexus, Maximus Kids'ти өткөрүп бересиң, мынаны өткөрүп бересиң, Авенюдагы 3 комнат үйдү бересиң, үйдөгү акчанын половинасын алам деп айтканда, эмне керек дегенде сен керексиң деген сөздү айтпады да, акчаны тандады. Демек, мен акчаны тандап койгом. Демек, мен күйөөнү тандап койгом. Мен Кудай тандаган эмесмин, өзүм тандаган эмесмин. Ошо күзгү болуп эле көрсөткөн. Ошондо жүрөгүм катуу ооруду, анан ал оору менен албетте ошол кезде эмоционально ал кишиге таарынып жүрдүм жолдошума, бирок кийин ойлоп көрсөм, ал өзүң танда деп айткан эле бир посланиясы экен. Аябай капа болуп жүрдүм, мени тандаган жок, үй бүлөнү тандаган жок, баланы тандаган жок, акчаны тандап кетти депчи. Кадырыма аябай ыйландым. Неужели акча үчүн эле жашап жүрдүм мен менен? Неужели акчам эле керек болгон? Неужели мен өзүм керек эмес элем? Себеби мен өзүм баалабайт экенмин. Качан мен өзүм үстүмөн иштеп, жана кичинекей жаш балам менен иштеп, аны өстүрүп, мен Кудайга керекмин, өзүм керек, Кудай мени жараткан бир нерсе үчүн. Всё, мен Кудай жараткан, значит мен керектүү адаммын. Күйөөм барбы, балам барбы, досум барбы, статусума не важно, мен Кудай жаратты. Всё, я ценная, мен өзүмдү жакшы көрөм. И ушундай өзүмө жакшы көрөм дегенде, жолдошум кайтып келди. Келди, мен түшүндүм баарын, мен кечир, жарашалы деп бүгүнкү күнгө чейин ошентип айтып жүргөн кези. Бирок мен дагы деле өзүм үстүмөн иштеп аткам. Балким жарашып каларбыз, балким башка бирөө чыгат. Не важно, мен главное өзүм менен өзүм бактылуумун, балдарым менен бактылуумун. Балким тагдырда бир болсо, Аллахтын жазган болсо, балким биригип каларбыз. Балким биринчи күйөөм менен биригип калам. Балким башка бирөө чыгат. Мен теңдеп айта албайм. Эртеңки күндө эмне күтүп атат? Бирок бүгүнкү күндө мен өзүмдү ошо күйөөсүз деле бактылуу сезип жаткан кезим. Нормальный сезип аткан кезим. Мурун мисалы күйөөсүз жок, күйөөм жок деген сезим мага өтө бир ачуу, бир туздай ачуу сезилчү да. Бир нерсем жоктогудай, мен полноценный эмес дегендей. Азыр мен уялбайм, ажырашкам, и что болуп турат? Өзүм кабыл алдым. Ушундай боюнча. Катачылыктарымы, ажырашканмы, баарын кабыл алдым, адашканмы. Самара айымдын жашоодо канча маскасы бар? Маскам аябай көп. Үйдө келгенде апа маскасын кийем, ойнойн деде калайын деп эркелетем. Сабакка чыкканда мен мугалиммин, строгая, дисциплинированная. Эй, тургула дейм. Подружкалар менен ути-пути, жаным досум деп өзгөрөм. Сүйүктүү менен дагы башкача масканы кийчүмүн. Балким азыр бир интервью берип атканда бака мотиватор катары башка маскадамын. Апам жанында кызы болуп эркелеп маскам кийем. Ар түрдүү маскаларда. И баарыбыз ушундай маскаларды кийебиз. Баарыбыз эле өзгөрүп турабыз. Ар бир адамдын жанында башкача болобуз. Мисалы балабыздын жанында башкача болуп калабыз. Жолдошубуздун жанында башкача болуп калабыз. Апабыздын жанында башкача болуп калабыз. Официалдуу мисалы мероприятиелерде мен такыр башкачамын. Анан өзүмүн бир тойдо жүргөндө башкачамын. Ырдайм, бийлейм. Түрдүү маскаларды кийем. Аны мен жашырбайм, баары эле ошондой. Эжеке, сиздин айткан ар бир сөзүңүз биздин көрүп жаткан ар бир айымга, ар бир кызга өзгөчө сөзсүз түрдө бир жашоого болгон көз карашын өзгөртөт деп ишенем. Жашоодо Самара Кеңешова үйдө кандай аял экенин дагы көрсөтүп берип атасыз айткан сөзүңүздөн. Мен буну менен айткым келип атат. Кудай сактасын, бирок ар бирибиздин башыбызда бар. Эгер каза болсоңуз, артыңызда эмне калат? Мен ошол каза болсом артымда эмне калат деген ойду 4 жыл мурун ойлонгом. Ага чейин ойлонбойт элем. YouTube каналым бар, ачып алгам, анан бир видеолор снимать этип, профессионалын алып барбайт элем да, бирок ушу профессионалын алып барсам дейм, бирок шылтоо көп. Ой, ага монтажер табыш керек, анан тартыш керек, анан сүйлөшүм керек, анан микрофон алышым керек, шылтоо көп. Анан мен Александр Рецкин деген өзүмүн наставнигим бар, ал мени тааныбайт, бирок мен аны көрөм YouTube'тан, сабактарына катышам. Аны көрүп атканда укмуш, мындай көп инсайттарды алам, жашоого болгон сонун нерселерди айтат болчу да. И ар бир видеосун тыңдап угам, и күтөм. 3 күндө, 2 күндө бир жаңы видео чыгарат. Жаңы видео чыкса баягы сүйүнүп, жаңы видео чыгыптыр деп. Инстаграмдан сторисын байкап жүрөм. Аны көргөндө кадимкидей мындай успокаивалась. Мындай чубак ажын укканда да жакшына болуп каласың, ошондой эле сезим болчу да. Анан бир күн эле жок видеосу, бир жума күтөм жок, кайра каналына кирем, сториси да жок болуп кетти. Биринчи ай жок болуп кетти. Анан эмне болду экен? Ошондо как раз ковид болуп аткандан жок болуп кетти.
Анан эле бир YouTube видеосунун акыркы видеолорун карасам, комментарий келиптир. Жаткан жери жайда болсун, орусча жазылып атат. Өтүп кетти бизди ушундай улуу наставнигибиз деп. Анан ыйладым. Аябай как будто жакын бир адам өтүп кеткенде көзүмө жаш келип, ыйлап жаман болдум. Өтүп кетиптир да, ковид болуп өтүп кетиптир. Анан баардык видеосун башынан көрүп чыктым. Ал өтүп кеткенден кийин ушундай андан да мага маанилүү болуп калды да. Бул өтүп кетти дегенде, билесиңер да, өтүп кеткенде адамдын биз только жакшы жактарын гана эстеп, жаман жактары бүт жууп кетет го. Жакшы эле мындай көрүп каласың го, любой эле өтүп кеткен адамды. Тирүүсүндө мынтип ани эле билбейсиң, өтүп кеткенден кийин дейбиз го. Ошондой бир эффект болду да, анан мага прям инсайт болду. Мен да өтөм, мен да көз жумушум мүмкүн ушинтип. Жаш эле болчу да. Анан бирок мен канча жашайм билбейм, менин аркама эмне калат? Анын видеолору калды да, до сих пор мен көрөм видеолорун. Анан аял Instagram баракчасына алып барып, аял дагы азыр ошентип өтүп атат, бирок аялын уккум келбейт, күбөсү ошо жакшы сүйлөчү да. Эми өзүм ошол жүрөгүмө туура келген. Бирок анын видеолорун бүгүнкү күнгө чейин угам. Менен кийин эмне калат деп ойлондум да. Мен эмне бере алам адамдарга? Анан YouTube каналымды профессионал алып бара баштадым. Башка каналдар менен сүйлөшүп, монтажер, режиссер бүт таптым, команда таптым. Ошол күндөн баштап мен да ушундай бир кыска подкасттарды, видеолорду чыгара баштадым. Бир жылдын ичинде 178 000 жаңы подписчик пайда болду. Просмотрлар 500 000 болот, 300 000 болот, жакшы просмотрларга чыктым. Андан келишип YouTube каналыман, Instagramма келишет, популярдуулук дагы келди. Эң башкысы мен өтүп кетсем, ошол менин кеңештерим, Самара Кеңешованын кеңештери калат. Балким азыр оюмда ырдагым келет, балким ырларым калат, ырдайм дейм. Күндөлүгүм жазган ийгилик деген азыр китеп дагы жазып атам, китебим калат. Албетте анан менин сүйүктүү балдарым калат. Өлүмгө даярсызбы? Даярмын. Бир сөз менен даярсыз. Даярмын. Негизи адам күч кубаттары жактан алат. Сиз айткандай, жумушта мен статусум бар, редактор деген. Дагы бир досторумдун арасында дос болуп, ар бир жакта өзүмдүн статусум бар. Үйдө кичинекей эркек кызмын. Атам, апам бардыгы бизге өзгөчө бакыт. Дайыма кандай иш баштабайын, атам бар деген нерсе мына жеринде эмнегедир мени ток кармайт. Сизден көп интервьюларыңыздан, сабактарыңыздан көрүп калам. Атаңыз аябай военный адам болгондуктан тартиби күчтүү. Мындай сүйүүсүн сиздерге жакшы жеткиргенби, жеткире албаганбы? Жеткире албайт дейм военныйлар. Ушундай адам болгон. Эгер атаңыз тирүү болгондо эмне деп айтмакчысыз? Азыр атам тирүү болгондо мен сыймыктанам деп айтмакмын, ыраазы экениме айтмакмын. Ар бир адам биздин жашообузга жөндөн-жөн келбейт. Ошол ата-энеден эми Кудайдан келип атпайбы? Биздин ошол туруш турпатыбыз пайда болуш үчүн кандайдыр бир сыноолор керек, кандай бир адамдар керек. Балким атам жумшагыраак болгондо мен жумшак кыз болуп калмакмын элем, балким. Мээрим өтө берип салганда балким эркелеп кетмекмин, может жаман жолго түшүп кетет элем. Балким ошол атам катуу болгон үчүн мен өзүмө азыр мындай кармай алам да, дисциплина чыгам. Балким ошол керектир эле. Мен кандай болбосун атам сонун киши болгон. Мен ыраазымын. Ыраазычылык эле айтмакмын. Сыймыктанганымды айтмакмын. Атам сонун киши болгон. Акыркы ошо метаморфозго барганда аябай өзгөрдүм. Атаңа болгон таарыныч, апаңа болгон таарыныч деп баштады. Мен таарынбайм дейм. Алар мени төрөгөн, алар мени тарбай, кантип эле таарынайын? Көрсө таарынат экенбиз, жаш бала таарынып кала берет экен. Анан бир каттарды жазды, радикальный письмону жазганда шолоктоп ыйладым, таарынычтарым чыкты. Анан ошондо эле айткан, эгер атаңа таарынычың болсоң, сенин акчаң блок болот дегенде мен каяктагын айтып атат деген, бирок менден эмне кетип атат? Кат жазып көрөйүн, жаздым, ыраазычылык каттары жазып, прошениялар жаздым. Анан действительно ошондон кийин аябай акча келе баштады. Билбейм, чынбы, чалганбы, но реально атам кечиргенден, апам кечиргенден прям финансым сонун болду да. Мен азыр сабактарыма келгенде деле бул чынбы, жалганбы, бирок мен кечирип койгула. Эгер подсознанияңарда бир ичиңерде жүрөгүңөрдө кечирип, таарыныч болуп калса, таарынычты кантип билебиз? Апаңды кучактай албайсың, эркелей албайсың, өзүң калаганыңды айта албайсың, жакындай албайсың, башың кое албайсың, жакшы көрөм деп айта албайсың. Ошол таарынганда блоктор пайда болуп калат да ортодо. Мисалы азыр апамды кучактай алам, эркелей алам, жакшы көрүшүмдү айта алам. Атама да ошондой болуп калгам. Анан кадимкидей башым коюп, эркелеп, кучактап, жакшы көрөм атуу деп, кийин мен Самарко деп ушундай сонун мамилеге чыкканбыз атам экөөбүз. Бирок 1-2 эле жылга созулду да, почти 1 эле жыл ошондой сонун жүрдүк да. Анан мен турмушка чыгып кеттим, анан атам ооруп калды, анан
бир кезде эле больницага түшүп кал деди. Анан апам тез келип кал деди. Барсам өтүп кетиптир. Мен даже коштошконго жетишпей калдым да, что коштошконго жетишпей калышым мүмкүн. Азыр мен айтып атам, мурун ыйлап айтчумун, менде уже боль жок, мен өзүм үстүмөн иштеген үчүн азыр прям боль жок, жеңилдик эле. Баарыбыз барабыз ошол жака, баарыбыз барар жерибиз бар. Койгон атам эртерээк барып бизге особняк куруп атат деп коем да. Бизге үй куруп атат деп коем. Биз баарыбыз барабыз. Бирөөсү эрте кетет, бирөөсү кечирээк кетет. Эң башкысы кетип атканда эмне эз калтырып кетебиз. Биз жөнүндө биз өткөндөн эмне деп айтат. Жакшы сөз калабы, жаман сөз калабы, ошол маанилүү. Биздин жан дүйнөбүз ачык экен да. Ар жактан издейт экенбиз. Биз кайсы тармактан кандай билим алабыз депчи. Пайдалуусун ала береткенбиз, пайдасызын ала береткенбиз. Себеп дегенде азыркы учур замандын талабы ушул. Бул башка нерсени үйрөтөм дейт, тиги башка нерсени үйрөтөм дейт. Бардыгын үйрөнгөндөн кийин сенин жан дүйнөңдө ушундай уруш пайда болот. Кайсыны кылам дегенчи. Анан ошодон кийин мындай суроо келип чыкты. Биз жашообузду өзүбүз эле татаалдаштырбай атабызбы? Өзүбүздүн татаалдаштырабыз. Өзүбүз айрыкча аял кишилер өтө татаалдаштырып салабыз. Жөнөкөй нерсени пилден, кумурскадан пил жасайбыз. Анан кеңешчи тандоордо эгер насаатчы керек болгондо өзүнүн результатын караш керек, баскан жолун караш керек. Өзү кандай результаттарды кылды, өзүн жасаганбы, кандай результат, ошого карап, анан билим алат десе эле баарын алып губкадай сиңире бербеш керек. Керектүү жерин алып анан амал кылыш керек. Ошол сага чындап жардам берип атабы, өстүрүп атабы, жаса. Анан кээ бир сөздөр туура келбей калышы мүмкүн, мисалы, аны жасабай эле кой. Адам өзү билет, сезип калат. Бул жакшы, мындай прям жанасын да. Ушуну колдонушум керек экен. Кээ бир нерселери прям жакпашы мүмкүн. Колдонбой эле кой. Салыштырыш керек, бунун билимдин көптүгү деле жакшы. Анан татаалдаштырбаш керек. Мындай 5-6 сабакты окуганда эле өзү билинет, мындай пазлдар. Деп, мисалы мен көп адамдар окуганда мындай пазл болду да. Жашоо күзгү. Биз башка адамдардан өзүбүздү эле көрөбүз. Мисалы башка адамга кыжырыбыз келсе, ошол сапат бар. Бизде ошончо кыжырыбыз келип атат, ошол эстетип атат. Эгер бизди таарынтып атса, демек биз өзүбүзгө өзү таарынганбыз. Эгер алдап атса, демек биз слишком ишенчекпиз. Ошо алдоого уруксат берип атабыз. Эгер уруп атса, демек биз өзүбүздү урабыз. Критикалап, өзүбүздү сабайбыз. Жаман сөз, уу сөз айтып атса, демек биз өзүбүздү уу сөз менен жемелейбиз. Ошон үчүн ал позволяет себе. Мен азыр ошол идеальный картинкам ошондой болуп калган да. Бирөөлөргө азыр таарынбайм, капа болбойм. Бирөө эгер мени басынтса, биз жаман сүйлөсө, демек ошо өзүмдө бар. Демек ошон үчүн ошондой болуп атат. Өзүм эле иштешим керек. Демек Кудай мага ошол адам аркылуу айтып атат. Кудай келип өзгө сүйлөбөйт да. Бирөөлөр аркылуу, бирөөлөр себепчи болот. Демек Кудай жөнөткөн бул адам. Демек мен ушудан сабак алышым керек. Болду ошондой жер. Бир китептен окуп калдым. Кыялдануу бул сенин мындай кыялдарга жетүүңүн алгачкы кадамы деген. Ушул кыялдануу жөнүндө биздин телекөрүүчүлөргө бир сонун бир инсайт айта кетсеңиз. Кыялдар бар ишке ашат деген сат. Кыялданбаган адам бул живой труп деп кое берейинчи орусча. Бул өлүк эле адам да, чындыгындачы. Себеби дегенде адамдын бизде Аллахым неге берген мына мээни? Эмне үчүн биз элестете алабыз? Бир нерсеге берген да, мына свет лампаларды азыр көрүп атпайбызбы? Мына микрофон бирөөнүн кыялы болгон. Мына занавеска бирөөнүн оюнда болгон, ушундай түстө тигем деп. Мына стол бирөөнүн кыялы болгон, биринчи ой болгон. Кыялы орундалыш үчүн кыялданып эле отурбаш керек, аны план түзүш керек, максатка айландырыш керек. Мисалы мен машина айдагым келет, бул кыял. Мен Lexus LX 600 алам, бул уже максат 1 жылдын ичинде. Мен үйлүү болгум келет, бул кыял. Мен 100 квадрат метр турган 3 комната элитка квартира алам деген 1 жылдын ичинде, бул максат. Биринчи кыял болот, кабыл жаралат, эмоция жаралат, анан аны конкретно максатка айландырып, ал канча турат. Мен канча азыр акча табам, канча убакытта ала алам, бул уже план. Анан уже действияга түшкөндө ошо кыялың орундалат. Кыялдарыбызды демек биз максатка айландырмай сайын жетпейбиз. Жок, жөн эле кыялданып жүрө беребиз. Ал пока максатка айландырып, дедлайн, убакыт менен чектеп, кыймыл аракеттер, пландарды түзмөйүн, ал кыялданып жүрө беребиз. Просто мечтать этип. Көбүклөр болуп калат случайным образом. Но биз лотереяга ишенгендей эле да. Лотереядан миллиондон бир адам утат. Миллиондон бир кыялың орундалат. Ошол жакшыбы же сөзсүз максат орундалат эгер действие кылсак. Лучше максатка айландырып, действие, кыймыл аракет кылган жакшы. Телефонго көп убактыңызды коротосузбу же балдарыңызга, жакын инсандарыңызга? Бир кезде аябай көп телефонго убактым көп кетип, аябай көп убактым ошол жака кетчү, айрыкча баягы статуска чыгыш үчүн.
Анан ошо метаморфозго барганда мен жан дүйнөм ошодон ооруйт экен, өзүм ошого күнөөлүү сезет экен, балдарыма көп убакыт бөлө албаганыма. Суббота, воскресеньяны мен азыр эми көп жылдан бери кээде эле болуп калышы мүмкүн, кечээ мисалы конференция болуп калып. Мен иштебейм, телефон кармабайм, ушу балдарыма убакыт бөлгөнгө аракет кылам. Балдарым келгенде ушу балдарым менен бийлейм. Көбүрөөк күндүзү алар жок, мектеп садикте жүргөндө иштеп алганга аракет кылам. Анан алар келгенде ушу балдарыма көбүрөөк көңүл бөлөм. Сизге күтүү жагабы же күттүргөнбү? Экөө тең жакпайт. Экөө тең жакпайт, бирок адам күткөндө убакыт аябай кеч өтөт да, өтпөй эле калат. Күттүргөндө убакыт тез өтүп калат. Ошондуктан убакыттын баасын билген адам үчүн экөө тең жаман. Күттүргөндө күнөөлүү сезимге батасың, күткөндө жиниң келет, убакытым кетип атат деп, экөө тең жаман. Ошондуктан күттүрбөш керек, күтпөш керек дагы. Убакыт чектеп коюш керек. Мисалы мен саат мынчада иштейм, мынчадан кеч чыксам мен албайм деп эле, мисалы жеке консультацияларыма айтам, 10 мүнөттөн кийин мен кабыл албайм деп эле айтам да, күтпөйм. Анан эжеке, эгерде азыр мүмкүнчүлүк болуп, жашооңуздун канча калгандыгын билишке мүмкүн болсо, билет белеңиз? Жок. Эмнеге? Анда кызыксыз болуп калбайбы? Балким жетишпеген. Жок, билишти каалабайм мен. Эртең эмне болот экенин билбей жашаган мага кызыктуураак, мага мындай сюрприз менен жашаган кызыктуураак. Азыркы учурда зордук зомбулук жыл сайын өсүүдө. Интернет тармагын кайсы баракта ачпайлы бир аялдын күйөөсүнөн болгон зомбулугу көрөбүз. Же болбосо жаш балдардын атасынан, апасынан болгон зомбулуктар. Мына ушул зомбулуктарга болгон көз карашыңыз? Аябай көбөйүп кетип атат. Бул жерде ошо эле баягы Кудай бизге аялдарга өзүңөрдү сүйгүлө, баалагыла, мен силерди корбосун деп жараткан эмесмин. Мен силерди уруксуз тепки жесин деп жараткан эмесмин. Мен силерди бактылуу болсун деп жараткам деп башкача жол менен бизге кыйкырып айтып атат да аялдарга. Биздин аялдар аябай эми азыр интернет бар үчүн биз көрүп атабыз. Интернет жок болгондо канчадан аял өлүп кетти зомбулуктан. Биз билбейбиз, укпайбыз. Бизде ошол эле эркектердин тарбиясы бузулгандыктан эмеспи? Биздеги аялдар демек бала тарбиялоодо жетишпей жаткандыгында эмеспи? Будан баштагы сиздин атаңызга салыштырсак, менин атама салыштырсак, тарбия бөлөк болгондо үй бүлөмдү кандай болбосун багышым керек деген. Азыркы эркектерге салыштырмалуу мүмкүн эмес. Азыркы мындай мүнөзү аялдашып кетип дейбизби? Кандай сөз менен айтсак туура болот, билбейм, бирок эркектерибиз назиктешип баратат дегендей. Себеби менталитетибиздин туура эместигинде. Мына бизде өзүңүз эле эстесеңиз, билбейм сиздин үй бүлөңүздө кандай, көпчүлүк үй бүлөлөрдө кыздарга катуураак мамиле кылат да, балдарга бир аз жакшы мамиле кылышат. Эркек туулса той кылышат, кыз төрөлсө мындай эле кыз экен деп коет да. Кыз баланы баалашпаган. Биздин эле туугандарды өзүбүздүн эле мындай менталитет, биздин айылда, биздин туугандарда, биздин кланда, биздин генде аял кыз бала төрөлсө кубанган эмес. Эркек төрөлсө бизде той. Анан мисалы бир жака барыш үчүн, же болбосо бир кукла алдырыш үчүн, же бир көйнөк алдырыш үчүн үйлөрдү жыйнап, же болбосо мектептен беш алып келип, анан мактоо угуп, анан кийин апа мен баарын жыйнап койдум десең, анан эмне болду дейт эле да. Анан эшикке чыгып ойноп келейинчи, же болбосо подружкам менен ойноп келейинчи, же акча бериңчи, же мына көйнөк жабып аттыр, мындай мода чыгыптыр деп. Мындай жөн эле келип апа мындай алып бериңчи деп айта албайт элем да. Себеби условия бар. Условия деген кыргызчасы шарт бар. Сен бир нерсе алыш үчүн сөзсүз нерсе аткарышың керек. Бул өзү эркекке таандык нерсе да. Шартчы. Келип эним бир нерсе сураса жөн эле берип коюшчу. Мен ошол Москвада пол жууп жүрүп, анан анча-мынча каникулга келет элем да, келсем эним баягы лупариктер жаңы чыккан ошентип машина айдап жүрөт, юр академияда окуп атат, акча беришет экен, мен болсом кыйналып пол жууп анан өзүм сабактарымды бүтүрүп атам. Анан өзүм каалагам, бирок ага чейин деле бир нерсе алыш үчүн атам мынтип айткан: сен бюджетке тапшырсаң тапшырдың, болсо окутпайм деген. Эми бюджетке тапшырып калгам, кийин перевод болгондо өзүм төлөп өзүм бүтүрдүм да. Энем бюджетке өткөн жок, өтпөй калып, балы жетпей калып, бирок контракт окутту. Бизде менталитет эркек балага
көбүрөөк басым жасашат дагы аялды унутуп коет. Ошону Кудай бизде аз жазалап атат. Анан үй бүлөгө келгенде деле кыздар күйөөсүнөн ошентип көзүн карап, үйлөрдү жыйнап коюп, подружка менен барып келейинчи, барсам болобу деп. Мындай эми бул туура бир жагынан, бирок жөн эле үй жыйнабай эле жөн эле мен мындай. Бүгүн подружка менен отурам, акча бер деп сурай албайт да. Көп нерсени жасап, анан кийин Золушка баягы мачехасына кандай барып келе беренчи канча жумуш кылган болсо, ошо Золушкалар да. А балдар мне можно всё. Эмне болот ал жерде? Талтаңдайт, тарбиясы бузулат, эркелейт. Мен жөн эле алып өйрөтүп турбаймын деп. Эркекке напряжение керек, шарт керек. Бир нерсе алыш үчүн бирдекени преодолевать этип, өтүп анан алыш керек. Ал нерсени берген эмес болсо кичинесинен. Ал шартсыз алып атса бардык нерсени. Анан чоңойгондо, конечно, анан аялынан бар акча табып, бар мага сигарет алып кел, сен ичти. Для него это нормально. Ал ошону кыйналып өскөн эмес. Ал көргөн эмес, шарт болгон эмес. Ал ошон үчүн слабый болуп калды көпчүлүгү. Ошон үчүн аялдар мен шарт аткарышым керек деп атып, өзүнө жоопкерчиликти көп алып алышты. Мен азыр ошол нерсени түшүнгөндөн кийин тарбияны такыр өзгөрттүм. Азыр мен кызыма эми албетте кандайдыр бир чектер бар, бирок каалаганын унчукпай эле кылам. Мисалы, маникюргө барам десем, болуптур. Көйнөк алып бердим, жаңы чыптыр, хорошо. Үйдү жыйнадыңбы, 5 алып келдиңби, анын үчүн сен эмне кыласың дегем. Бирок балам келип сураса, неге берем дейм, акча сурасам, неге берем, эмне кылдың сен? Анан учпай туруп кал. Бар үйлөрдү пылесостоп кел деп, бар үйлөрдү полун жууп кел дейм, же болбосо мусорларын алмаштыр. Или он бет китеп оку, же приседание жаса, бир нерсе жасатып анан берем. Мен эле карасам, кызыма аябай көп шарт коюп салат экем дагы, балдарыма жөн эле бере берет экен. Мен өзүм тутуп алдым да. Чын өзүм ошол баягы азыр психологияда окуп атып, мен өзүм тутуп алдым. Мен өзүм ошол Золушканы воспитывать этип атыптырмын. Анан жок. Азыр өзгөрттүм тарбияны. 1 жылда мен кызым аябай ачылды. Аябай ачылды, мага секреттерин айта баштады. Мурун айтпайт болчу, мен сүйлөшпөйт элек. Азыр мам деп биринчи келип, подружкаларына айтпаган нерселерин мага айтат. Азыр ушунчалык жакынбыз да. Мен мисалы апам менен мындай жакындык жок эле. Мен азыр кызым менен ушундай жакынбыз. Себеби ал принцессадай өсүп атат. А балдарымы наоборот. Урушам, катуу сүйлөйм, шарт коем, балдарыма бир аз катуураакмын. А кызымы принцессадай эле өстүрүп атам. Аялдарга кеп кеңешим, кыздарыңарды принцессадай өстүргүлө, балдарыңарды жесткий өстүргүлө. Ошондо чын эмоциялар чоңойот. Сизге окшогон коуч тренерлердин берген сабагынан улам, келечегибиз мына ушундай мыкты болот деп ишенем. Акыркы суроолордон болсун эжеке, бул дүйнөдө кайсыл эшик жабылып калышынан коркосуз? Эми кандай эшиктерди элестетип атабыз? Мына жашоо кандай? Мисалы үчүн жашоодо ар кандай эшиктер бар. Ийгиликтин эшиги бөлөк, акчанын эшиги бөлөк, бакыттын эшиги бар, кайгынын эшиги бар. Бул дүйнөдө мен өзүмө жол бар да, ар бир адамдын өзүнүн ичинде бир жан дүйнөсү бар да, ошол эшик жабылып, өзүм унутуп калгандан корком. Өзүмө акыркы орунга коюп, жумушту, күйөөнү, бала чаканы, тууган досторду бийик коюп, өзүм акыркы орунга коюп койгондон корком. Ошол менин эң чоң коркум. Ошол эшигим жабылбаш керек. Себеби ал кезде баарына кызматчысын, баарына жакшы, сага жаман да. Эгер аял кишиге жакшы болсо, баарына жакшы болот. Эжеке, бүгүнкү маегибизден өзгөчө сизге кайсы суроо өзгөчө болду? Же болбосо дайымкы болуп жүргөн суроолоруңуз бар? Акча өзгөрттүбү деген суроо. Ойлоно түштүм да, чындыгында өзгөрттүбү. Жок, анализдеп көрсөм, мен өзгөрүп, анан акча келиптир. Чоң рахмат эжеке. Бизге ушундай баалуу убактыңызды бөлүп, өмүрүңүздүн бир бөлүгүн бөлүп келип, маек куруп, биздин жалпы телекөрүүчүлөргө бекер өзүңүздүн сунуштарыңызды айттыңыз, сабактарыңызды айтып калдыңыз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Албетте биздин көрсөтүүнүн өзүнүн демөөрчүсү бар. Дал ушул демөөрчүбүздөн сизге таттуу шириндиктерди ыйгарып койсок. Мына ушундай Барбол компаниясынын таттуу шириндиктерин биз сизге ыйгарабыз. Үй бүлөңүз менен, андан сырткары биздин телекөрүүчүлөргө да сунуштап кетебиз. Барбол компаниясы биздин ата мекендик өндүрүштүк компания. Дал ушул компанияны колдойлу, майрамдык маанай, той мааракелерде дайыма Барбол компаниясы кызматта. Сиздин акыркы сөзүңүз. Рахмат, ушундай кылып чакырып, белектерди берип, мага аябай приятно.
Баарыңыздарга, мына теле көрүүчүлөргө айтарым, баарыңыздарга ийгилик каалайм. Кандай ниет максатта көргөн болсоңуз ошол суроолоруңузга жооп алдыңыз деген үмүттөмүн. Өнүгөлү, өсөлү, ар дайым бар бололу, ден соолукта бололу, ар дайым жүрөгүбүздө Кудай жана өзүбүз болсун, жакындарыбыз болсун, өнүп өсөлү. Сиздин телеканалга, Ош ТВга дагы ийгилик каалайм. Ушундай канча жылдан бери иштеп келе жатат. Азыр Ош ТВ дегенде мен сүйүнүп кеттим, баары бир жакшы көрөм, кичинекейимден көргөм. Өнүгүү, өсүүнү гана каалайм. Баарыңыздарга ийгилик, рахмат. Сизге да чоң рахмат. Бүгүн Ош ТВ подкаст берүүсүндө мен Гүлүза Орозбек кызы болдум. Кийинки чыгарылыштарда сиздер менен көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.